Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Талас обласының тұрғындары, Талас обласы Манас районы Покровкада сонун там сатқа шығып отады, туғандар. Сіздер көріп тұрғандай мінеки. Бұл 50 лет көшесінде жайғашқан Покровкадағы. Бұл главный трассаны білесіздер. Бұл жақта Дунай, Дунайдан біраз өйдөгөсі жүргенде сол жаққа қайрыла тұрған кішкентай көше бар. 50 лет деген. Трассадан түсіп кетсеңіздер, Пушкинге кетесіздер, туғандар. Бұл табының общий аянды бір 25 сотый екен, туғандар. Эми сонун болуп жазалган, туғандар. Сіздерге кыдырып көрсөтүп берейин. Гаражын көрүп атасыздар, пультовой үчөө тең ачылат. Бул жакка неге үй бар, жашай турган, бүт шарттары менен салынган там экен да. Бисмилла, гаражына көтөрүлүп атат. Жаңы машина чыгып кетти. Бул жердин кожоюн деле барыңыздар, тааныйсыздар. Бул гараж туғандар. Анан ушу гараждын үстү менен да жашай турган үйгө кирип кетебиз. Анан тегерегинде көрсөтүп берем сиздерге. Өтө сонун. Биз жа гараж менен кирдик, эми бул жак менен кире турган өзүнчө да ходу бар, үйгө кире турган. Эки этаж көрүп атасыздар, сонун буйруза. Арыгында ушундай закрытый кылып, неме кылып койгон, сону кылып жасап койгон, сырттан эле көргөндө. Өтө сонун. Бул жери, мисалы, эс алуу жай сыяктуу болуп калган да, сону кылып жасап койгон. Бирок бул салаганы менен бирок жашап отур да, жашай эле экен. Бирок сатыкка чыгып атат, туғандар. Мына очоккананы көрүп атасыздар, Бишкектен атайын заказ менен чакырып усталарды жасаткан экен да, бүт бардыгын. Кирген эле ушу сууларда кирген экен бул жакта. Люктары бар дейт, 3 люк бул жерде. Бисмилла, кыдырда көрсөтүп берейин. Бул жакта барын даярдап койгон экен. Душ, туалет, ушундай нерсе кылганга. Бар даяр экен да, бардын даярдап койгон. Гараж жаққа кірген екінші қабатқа көтерілеміз. Бисмилла. Ана бұл жер үйгені жашай тұрған. Негізі 3 комната қылмақпын деді де, анан ушундай жабып қалып тем қойған екен. Қонақ тосқанға ай жақсы депчи. Полды ушул көріп отқандай башқаша екен, жаңағы баняның қындай жығатшы. Bunu ne de kod parket deyim, ne deydi? Şunda eкен de, hem bilgenler bolsa. Bütün lакталган өтө сонун экен, тегиз. Бул жагында да экинчи кабатына да ушундай душ, туалеттерин кылып койгон. Дайындап койгон экен да. Аябай жакшы. Эми башка жактарын көрсөтүп берейик. Айнектен эки жактан карап өтүрөсүздөр. Мына эми бул жакты көрсөттүк, эми бул жерди көрсөтөйк эми. Бул жерди алган киши жыргайт экен да. Эс алуу жай кылып койсо да, ачып койсо да болот экен бул жерде. Азыр эми жашап алгандыктан ошо чөп өсүп кетти да бул жерде. Бул экинчи кабат менен тааныштык. Азыр эми бул ылдыйга түштүк. Сиздер байкадыңыздарбы? Мына фундаменттин бардыгы сонун кооз болуп таш чапталган экен, тугандар. Сонун болуп. Анан тегерегин көрүп атасыздар, бүтүн тозулган забор, бийик болуп, пескоблок менен. Бийиктиги примерно ушул 2,5 чейин барат экен. Аябай бийик болуп көтөрүлгөн экен. Азыр бул жакка кирип чыгабыз, анан тияк менен өзүнчө тааныштырабыз, тугандар. Тиги Победа көчөгө да чыгып кете турган ход бар бул жагында. Чоң забор, ошо эки жак менен кирсеңиздер болот экен да, эки көчө менен. Бисмилла. Бул тамына кирейик эми. Бул тамыда бир өзгөчө бир сон экен да. Кирип атканда көрүп аткандай кухня экен бул жер, кенен. Анан бул жерде теплый пол бар. Бүт комнатасына теплый пол. Бул жер кенен зал. Залда сон болуп жасалган экен. Светтерин көрүп атасыздар. Теплый пол барды, кааласаңыздар күйгүзүп коесуздар. Өтө сонун. Бүт даяр экен да, келген кишиге келип жашайсыздар, тугандар. Кийинки жагына өтүп кетейик. Кийинки эшиктерин көрүп атасыздар. Эшиктер аябай жакшы эшиктер. Бүт айнектен экен. Бул жерде анан спальни. Спальни вытяжкалар бар бул жерде. Бет маңдайында чоң айнек жаркырап турат тинде сиздерге сонун болуп көрүнүп турат да. Анан бул жак бетке өткөндө душ, туалет сонун болуп жазылган.
Кымбат кафелер менен. Анан бул капталдан өткөндө Кадыров деп откен кийимдерди жинап коя турган. Өзүнчө жакшы экен. Ошол бул жакка да чыгып кете турган өзүнчө ход бар экен да. Кааласаңыздар бул жак менен кирип чыга бересиздер бул жакка. Кааласаңыздар бул кухня менен кире бересиздер. Неге шарттары жакшы экен. Анан эми мен жеткизе албаган нерселер болсо ошол дагы кожоюн номери турат, ошого байланышып дагы маалымат алсаңыздар болот. Дуалды көрүп атасыздар, аябай калың, бүт кызыл кирпичтен жайылган кирпич менен салынган үй бул. Бүт ошо кирпич менен салынган үй бул. Көрүп атасыздар сол. Эми бул жагын өтөйк. Тапчан да бар экен. Бул жерине келдик туугандар. Өтө сонун ол жазалган экен, абез. Тапчанын көрүп атасыздар. Сонун экен бул жер эзалы отурганга жайында. Анан очокканаларды көрсөтөйк. Бул жерде казандында месталары бар экен, даярдап коюптур. Бүт кафелден кен. Печканы көрүп атасыздар, өтө сонун, профессионально салынган. Бул жакта турбагында темир стойкалары. Эми бул жерде көрүп атасыздар, бул эми шашлык бышыра турган нерсе экен да. Жана барбекю деп коюп ушундай экен, эми шашлык, стейк ушундай нерселерди бышыра турган. Кылып жасап койгон экен. Бул жерде дагы чоң казан аза турган место экен. Анан бул мойкага. Мойкага бул жерде сууда даярдап койгон, суулардын бардыгын киргизип койгон, кошуп койгон буюрса туугандар. Өтө сонун. Бул жакка келсеңиздер, кеткиңиздер келбейт да. Бул жерде фляг ысык суу чыгат, бул жерде от жаксаңыздар, крайниги менен турат. От жаксаңыздар, ысык суу чыгат бул жерде. Анан экинчи көчө менен да кирсеңиздер болот. Кааласаңыздар экинчи көчөгө чыгып кетесиздер бул жерде. Победа көчөсүнө туугандар. Өтө сонун. Туугандар, мына эми баазына келсек, баазы кызык болса керек элдерге. Баарын көрдүңүздөр. Башты бул Бишкектегидей эле сол салынып тур да. Бардык шарттары бар экен. Бааза 150 миң доллар сурап атат кожоюну. Эми кожоюндун койгон баазы, телефон номери экранда турат. Да баазын келишсеңиздер болот. Ошол туугандар сонун экен, аябай жакты. Жерди болсо көрүп атасыздар, аябай кенен. 25 сотик бул жер. Почти. Бул жер Бишкекте боло турган болсо, баазы тим эле башкача болмок экен да. Анан карагылачы кандай сонун. Ошо байланышкыла мекен жайды башында айттык. Талас областы Манас району Покровкада, 50 лет көчөсүндө. Кааласаңыздар, Победа менен келесиздер. Экранда номерге байланышкыла туугандар.